Өлкө башчысы Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Өзбекстанга барат. Бул тууралуу президенттин пресс катчысы Галина Байтерек билдирди. Бирок маалымат президенттин официалдуу сайтына жайгаштырыла элек. Сапардын статусу жана аны кимдер коштоп барары азырынча белгисиз. Бул Жапаровдун чет мамлекетке болгон 3-чү сапары. Буга чейин ал Россия менен Казакстанга барган. Кыргызстанда 6 миллион эл болсо, анын жарымынан көбү аялдар. Анысы аз келгенсип, өлкөдө аялдар эркектерге караганда узагыраак жашайт. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети билдирет. Алардын маалыматына таянсак, аялдардын саны эркектердин санына салыштырмалуу 50,4%га көп. Өлкө аймагындагы айымдардын 64% айыл тургундары. 2019 жылдагы тактоолорго карасак, аялдардын жаш курагындагы узактыгы орточо 76 жашты түзгөн болсо, эркектердики 68 жаш. Азыркы тапта 60 жаштагы аялдар орточо эсеп менен дагы 20 жыл, ал эми эркектер дагы 14 жыл өмүр сүрөт деген божомолдоо бар. Кыргызстанда айымдар 18-25 жашында үй бүлө түзүүгө ниеттенишет. Калктын курамында жаштардын саны артыкчылык кылгандыктан никеге туруу көрсөткүчү жогору. 2020 жылы никеге турган аялдардын саны 40 миңди түзгөн. Алардын ичинен 94% биринчи жолу никеге тургандар. Эң өкүнүчтүүсү, аялдар мамлекеттик кызматка аз тартылат. Ошол себептүү өлкөнүн капчыгынан аялдарды каржылоого көп сумма жумшалбаганы менен тейлөө тармагында айымдар көп эмгектенет. Жана ар тараптан алып караганда аялдар эркектерге салыштырмалуу 7,4%га көп акча табат. Бул дегени жалпы өлкөнүн жүгү азырынча аялдардын мойнунда. Биздин башкы баалуулугубуз бул мыйзам, эгемендик, ачыктык гана болушу керек. Мына ушул билдирүү менен мен жаңы шайланган президент Садыр Жапаровго жардам бергим келет. Мен дагы катардагы кыргызстандыктар сыяктуу эле өлкөдөгү олку-солку саясий башаламандык замандан тажадым, деди депутат Жанар Акаев жогорку кеңештин жыйынында. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровго жардам бергим келет. Мен дагы кадимки катардагы кыргызстандыктар сыяктуу эле өлкөдөгү олку-солку саясий башаламандык замандан мен дагы тажадым. Мындан ары андайга кетпешибиз керек. Көпчүлүк ойлойт экен, булар президентке каршы чыгып атат деп. Жок, биз тескерисинче президентке жардам берип атабыз. Ким келсе ошолордун кызматын кылган жанагы кошоматчылардын кызматын пайдаланмаңыз деп атабыз. Бизди дагы угуңуз деп атабыз. Оппозициянын укугун туктамаңыз деп атабыз. Коррупциялык иштерди иликтеген журналисттерди колдоңуз деп атабыз. Садыр Жапаровду ант бергенине бир ай болбой атып, ишин мыйзамсыз баштап берип атасыңар силер. Туңгуюктун башатын азыртан калыптап берип атасыңар. Мына ошондой жолго барбашыбыз керек эле да, урматтуу депутаттар. Президент Садыр Жапаров Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловго милициянын генерал-майору наамын ыйгарды. Буйрукка ажоо сот түзүмүнүн күнүнө карата болгон жыйын алдында кол койгон. Самат Курманкулов 2019 жылдын 7 августунда Кой Таш окуясында оор жаракат алган. Генерал-майор Курманкуловго 2 жолу операция жасалып, бир нече ай комада болгон. 12 августта Курманкулов Москвага дарыланууга жеткирилген. Дарылануудан кийин ал өз алдынча сүйлөп, баса баштаган. Буга чейин Москвадагы ооруканалардын биринде Самат Курманкуловго эрдик медали тапшырылган болчу. Кыргызстандын сыймыгы Валентина Шевченко 24 апрелде UFC'нин 261 мелдешинин алкагында өтө турган таймашта бразилиялык Джессика Андрат менен беттешет. Мындай маалымат UFC уюмунун расмий сайтында жарыяланды. Шевченконун акыркы беттеши 2020 жылы ноябрда UFC'нин 255 мелдешинде болуп, анда Дженнифер Майяны жеңип алган. Анын эсебинде 20 жеңиш бар. Ал эми 29 жаштагы Джессика Андрат 21 беттешинде жеңишке жетип, 8-inde жеңилип калган. Кыргыз эл артисти Айтурган Темирова ысымы Айтургандар менен жолукту. Саамалык кыргыз кинематографиясынын 80 жылдыгына карата өткөрүлдү. Иш-чарада кыргыз керемети сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы менен Темирова аткарган тасмалардан сүрөттөрү коюлган. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүн Манас камералык оркестри коштоп, Айтурган ысымындагы бир канча кыздар жолугушууга келип, атайын Айтурган Темированын белектерине ээ болушту. Айтурган Темирова кыргыз киносунун жүзү, бир канча ролдорду көркүнө чыгара ойногон актриса. Азыркы учурда Чехия мамлекетинде жашайт.